менен кудук казгандай дейт. Дал ушул оор кесипти аркалап келе жаткан сурда педагог жана логопед дефектологдордун кесиби туурасында бүгүн көрсөтүүбүздө баяндайбыз. Гүлнар айым бала кезинен бери мугалим болууну кыялданып, балдар менен бат тил табышып, алар менен иштешүү жеңил жана кызыктуу экенин айтып берди. Биз барган учурда Гүлнар эже окуучусуна сабак өтүп жаткан учур экен. Биздин өлкөдө алгачкылардан болуп, бул мектепти ачып, балдарга таалим тарбия берип, уядан учуруп келет. Амина. Покажи, Амина, где? Молодец, Амина, молодец опять. Умничка моя красавица. Амина. Му. Держи. Где у нас му? Ой, му. Умница опять. Ой, ты моя красавица. Амина. Ап. Где у нас ап? Только подражание дейт муну. Ушу эң жөнөкөй нерсени угуп түшүнүш билиш керек да булачы. И го-го. Где? Саламатсызбы? Саламатсыздар. Бала чагыңызда кайсыл кесиптин ээси болууну кыялданчу элеңиз? Мен өзүм кичинекейимден эле ушу мугалимдик кесипти жакшы көрчүмүн да. Балдарды чогултуп алып, окутуп, ошол анан бирок кийин ушу мектепти бүткөн кезде ошо логопед, дефектолог, сурдопедагог деген профессия бар экенин билип, ошол балдар менен аралашып, ошол балдарды көрүп, жана укпаган балдардын ошолорго сабак берип, ошолорго бир өзүмөн келген бир салымды кошсом, ошолорду үйрөтсөм, ошолор сүйлөтсөм деген ниетим бар болчу да өзүмдө. Мектепте жүргөндө эле. Анан ошо окуп калып, ошо менен иштеп калдым. Азыркы учурда Кыргызстанда сурда логопеддер аз экен. Мунун себеби эмнеде? Негизи мурунку жылдары болсо, бул сурдопедагогиканы болсо сырттан, Россиядан окуп келишчи. Москва, Ленинграддан, кийинчерээк Ташкенттен, мен Алматадан бүткөм Абайдычы. Азыр бизде болсо көп жылдан бери Арабаевадан окутуп атат. Анан эми бул өзү негизи узкий специальность деп коет сурдопедагогдор асполкутан. Алар атайын мектептерде, атайын садиктерде иштейт. Анан анчалык эле көп болуп, өздөрүнүн атайын иштеген жери бар да. Анан кийин мен билгенде бир 20 кишини эле даярдайт да. Бир жылы бюджет менен болгондо бир 20-25 кишини эле алат ошо Арабаеваданчы. Анан эми анын кимиси бүтөт, бүткөндө да ким каяка барып иштеп калат. Кесип менен иштегендер бар, кесип менен иштебей алгандар бар. Ошо негизинен окшойт дейм. Эң алгачкы окуучуңуз эсиңизде барбы? Мен өзүм биринчи бүтүп келгенде, окуумду бүтүп келгенде, биринчи Дудуктардын мектебинде интернатында иштегем. Ошол жерде биринчи класста алып иштеген болчумун. Эми ал балдар өздөрү азыр балдары болуп калды да билгенде. Анан ошо мага чейин бүтүп келген эжекелер үйрөтүп, тажрыйбасы менен бөлүшүп, ошол жерден ишимди баштагам да. Илимий даражаңызды жогорулатыш үчүн билим алып турасыздарбы? Албетте, антпесе болбойт. Көп нерселер өзгөрүп жатат, көп нерселер жаңырып жатат. Анын үчүн болсо биз болсо өз ара биякта эми сурдопедагогика боюнча бизде деле атайын окута турган жерибиз жок. Биякта болгон сурдопедагогдор менен өз ара катташып, болгон жаңы нерселерди бөлүп турушабыз. Бирок аны жакшылап билип, терең жаңы нерселерди үйрөнүш үчүн Алматага барабыз, Ленинградка барабыз, Москвага барабыз. Өзүбүздүн кызыгыш үчүн мындай көрүп билип, эмне жаңылыктар бар экен дейт. Айткандай эле азыр сурдопедагогика боюнча бизге бир 10 жыл болуп калды. Биздин мен иштегеним ушундай жана кохлеарный импланттар деп калды. Укпаган балдарга чип салынып, ошол балдардын азыр Аминада ошол балдардын ичинде 2 жашта. Булар биринчи укканды үйрөнүш керек. Кичинекей бала жана 6 айлык, 7 айлык балдар көңүл бурат го. Кайдан үн чыгып атат, кандай чыгып атат деп ошону түшүндүрүш керек. Аны барып анан мисалы берки укпаган балдардын эрежеси боюнча алар болсо ооздон окуса, булар болсо ооздон окубай укканды билиш керек. Уккан билгенден кийин ошону түшүнө билиш керек да. Анан булардын окуусун болсо мен жакында эле барып Москвадан да окуп келдим. Булардын окуусун сурдопедагог болуп, ошо эмне кохлеаркам иштеген. Ага чейин барып Алматадан барып окуп келдим. Өзүбүзгө болсо атайын заказ берип, бизге керектүү темаларды Институт повышения квалификации деген бар, ошо Арабаевада ошол жактан чакыртып келип окутабыз өзүбүздүн кыздарды, кол алдында иштеген кыздарды. Кызматкерлерди кандай талаптар менен жумушка аласыздар? Кызматкер эми диплому атайын окуган кыздар бар, окуу жайындачы. Ошол жерге барып,
сураштырып, анан колдон келсе бир экинчи, үчүнчү курста окуп аткан кезинде эле ошо кыздарды байкап жүрүп, арасынан тандап, анан өзүм аралаштырып, тажрыйба берип аларга өздөрүбүздүн арасында ошентип чоңойтуп өстүртүп алабыз ошо кыздарды. Кээ бирөөлөр бар, ушул кийинчерээк келип, экинчи, үчүнчү билими болуп иштеп калгандар бар да. Бирок эми ал билим деген билим, ал диплом деген керек. Бирок эң биринчиден мен ушу менде иштеген мугалимдерге койгон талабым болсо ошо адамгерчиликтүү болсун, кагып силкибесин, энелик мээрими болсун деген ойдомун да эң биринчиден. Анан адам болгондон кийин бирөөнү бир билген киши экинчи киши билбей кое албайт, үйрөнүп кеткенге болот. Аракет кылып, ниет кылса, атайын окуяйын деп келсе, эң эле жакшы болот ошолордун ичинен. Ушу балдарга жылуу жумшак сүйлөп, өзүнүн балдарындай мамиле кылса деген ойдомун да, эң биринчи ушу койгон талабым. Ар бир кесиптин азабы жана жыргалы болот. Ал эми сиздин кесибиңиздин өзгөчөлүгү эмнеде? Биздин кесиптин мурун болсо бизди деле үйрөткөн болчу, бир 5 жаштагы балдардан баштап окусаңар болот, үйрөтсөңөр болот деп. Бирок андай болбойт экен. Барган сайын балдардын саны көбөйүп баратат. Биз балдар таптакыр кичинекей болуп 1 жаштан жаңы өтүп турса дагы биз аларга ошолордун ичинен балдардын ичинен дагы азыр 1 жаштан араң өтсө да эне аталарды үйрөтүүгө туура келип атат да, кантип иш алып барышты. Балдардан 2 жашка, 1 жаш 8 ай, 1,5 жаштагы балдардан баштап иштейбиз. Ушу эми жөнөкөй эле баланы отургузуп, бирдемке үйрөтүш бир топ оңой эмес да. А биздин балдар укпаганы бар, чала укканы бар, жана антип начар сүйлөп, начар басканы бар. Эми начар сүйлөп, начар баскан бардык эле ошол жана төрөттөн кыйналып калган балдар болот, чала уккан балдар болот ошолорда. Анан ушу балдарды эң биринчи көндүрүш. Организационный моментте ушу көндүрүп, бала көнгөндөн кийин бул бала негизи түшүнбөйт да, эмне калып атат. А түшүнгөндөн кийин бала оюндан баарын жасап кошо айтып берет да. Эң кыйыны ушул. А эң жыргалы бул балдардын. Айтып турсаң, тим эле өзү ушуну билип туруп жооп берсе, ушунчалык сүйүнөсүң да. Анан турмушта өйдөлдүй болот. Бир күндө деле аба ырайы бузулуп ачылып турат экен, турмушта болот. Бирок ушуну балаң алдыңа чыгып сүйлөп жатса, сүйүндүрүп жатса, көп нерсе унутулуп калат да. Ушу биздин жетишкендигибиз ушу, балдар сүйлөп, түшүнүп, өзү менен тең балдар менен аралашып кеткен да. Эң чоң максат биздин жеңгенибиз ошол да. Бул кесипти таштап, башка иш менен алектенип кетүү оюңузга келди белем? Жок, андай болгон эмес. Мен ошо окуумду бүтүп келе, Алматыдан бүтүп келип эле иштеп калдым. Орто жолдон өзүм балалуу болдум. 4 баланын энесимин. Анан ошол маалда дагы ушу ата нянечкалар карап берип менин балдарымды. Орто жолдон жана логопеддин окуусун бүтүп келдим кайра барып. Кайра барып олигофренный педагог, дефектологдун окуусун бүтүп келдим. Себеби эне аталар кайрылып атты да. Сүйлөбөгөн бала сүйлөп атканда мен биринчи кесибим ушу сурдопедагогду. Сүйлөбөгөн балдар сүйлөп атканда, акылынан кыйналган балдар сүйлөп аткандан кийин биздин балдар эмне сүйлөбөйт деп. Анан ошонун негизинде ушинтип окуулар бүтүп, ошонун үстүндө иштеп атып эле ушу көп жылдар өтүп кетти да, 89-жылдан бери иштейт экенмин. Анан бирок ойлонуп башка кесипке эч качан андай ой болгон эмес. Ошо наоборот, ушу колуман келсе, ушу өзүмдүн кесибимди өрчүндөтүп, мага келген талай көптөгөн эне аталар келип атты да. Ошолордун кыздарын, ошолордун жаш келиндери болсо, ошолор тартып окуп алгыла, бул керек деп. Себеби Бишкекте болгон менен сырт жакта мындай профессия деген жок. Бишкекте да жетишпейт. Анан болушунча мына пропаганда алып келет да, өзүмдүн билген кесибимди кайра пропаганда үйрөнгүлө, билгиле деп, эне аталардын арасында окутуп, иштейгиле, көргүлө деп. Канча кишиге сооп, канча кишиге пайдасы жетип атат. Бир класста канча бала окуйт жана аларга кандай сабактар өткөрүлөт? Бизде болсо эми образовательный центр деген бар, ал жерде болсо жеке эме сабакка келгендер бар, жарым сааттан 45 мүнөттөн. Анан групповой занятие деген бар, анда болсо 6 баладан 8 бала чейин ичиндечи. Анан 3 сааттан окушат ал балдар, расписаниясы менен 7 предмет бар, музыкалык жагынан предмет бар, ошондой эле ритмикасы бар кошумча. Андан тышкары аларды болсо логопед, дефектологдор жеке эме сабактарын кошуп окутат. Ошондо бир группада 6-дан 8 бала чейин болот. Класстарыбызда болсо өзүбүздүн лицензия боюнча 14 бала окумак, бирок 8 баладан ашырбайбыз. Баштапкы класстын 1-2, 3 класс бар, аякта да ошондой балдар окуйт. Анан садигибизде деле ушул 8-9 баладан ашырбайбыз. Себеби берген нерсең мындай жеткиликтүү болсо ар бир балага. Эне аталар деле жердин түбүнөн атайын ушунча тентип келгенден кийин ушу биздин пайдабыз тийсин, ишибиз туура болсун деп 8 баладан ашырбайбыз.
группада. Бирок ошонун себебинде 4 смена иштеп калып атабыз. Улам кетип. Балдар бир күндө канча сөз жатташат же болбосо үйрөнүшөт? Эреже боюнча алганда эми 2,5 жашта менен 3 жаштагы балдар болсо, ал жанагы балдардын 4 типи бар эмеспи? Ошо типине жараша эгерде норма боюнча алганда 1,5 сөздөн 3,000 сөзгө чейин билип калат. Тур, бас, кет, жок деп. Андан сүйлөмдө болсо 2ден 3төн сөз кошуп калат. Сүйлөмдүн ичинде 2ден 3төн сөз болуп калат. Ал бала так сүйлөбөсө дагы ой пикирин айтып калыш керек негизичи. Анан биз ойлогонбуз 5ке чыгат, ойлогонбуз 7ге чыгат деп кийрөөг эле таңдайын кесип койсо эле сүйлөп кетет экен деп жок. Эгерде ошондой талаптарга туура келбесе, жанында жакшынакай невропатологдор бар. Биринчиден кулак текшертиш керек, анан невропатологдорго барып кайрылса болот, педиатрга барып кайрылса болот. Ошолор аркылуу билсе болот ушунун баарын тең. Бала негизи 2,5 жаш менен 3 жаштагы балдар жакшыраак сүйлөп аракет кылыш керек да. Мына азыр биз болсо эң жөнөкөй сүйлөрдөн мурун дем алганды үйрөнөбүз. Мынакей бул кызды үйрөтүп атып, үйлөгүн деп. Мурдуң менен дем алгын, оозуң менен чыгаргын деп атып, менден талап кылып атат. Мени карап үйлөп тургун дейт. Мени. Келе кой. Жашы мектеп курагынан өтүп калган, бирок өзүнүн оюн так туура жеткире албаган балдар, кыздар кайрылса керек. Ал абалды кандай чечесиздер? Албетте, мисалы начар уккан балдар болот, же болбосо жана ДЦП, детский церебральный паралич дейт. Ошо балдар мектепке жетип жете албай бара албай калган балдар бар да, бирок акыл эси ордунда болуп, анан алар эми кеч сүйлөп, кеч түшүнүүгө келсе, балдардын ар кандай балдар бар да, ар кандай диагноздор менен. Азыр балам. Анан ошонун негизинде биз кошумча 3 сааттан окуткан группабыз бар. Группадан ошентип 8 балага чейин сабактан кийин окутканыбыз бар. Же болбосо кээ бирөө болсо математикадан кыйналгандар, кээ бирөө сөз байлыктан, кээ бирөө болсо жат жазуудан келген бар. Ошолорго атайын өзүнө ар бир балага өзүнө ылайыкташкан кесиптеги кишилер бар. Мисалы логопед болобу, дефектолог болобу, же болбосо коррекционный педагог болобу, өздөрүнчө өнөт, клинический психолог болобу. Ошолордун жардамы менен алар жумасына 3 жолу келет. Жана күндө окуган балдар болсо 3 сааттан келип окуп кетишет. Окуусун бүтүп алып, жогорку окуу жайында окуган балдар да бар. Студенттер алар да келип турушат. Анан ошондой эле биз балдар менен да андан тышкары дагы жана инсульт болгон афазия деп коет, потеря речи. Мисалы кичинекей балдардыкы эгерде алар сүйлөсө 3 жашка чейин келип сөзү жок болсо, булардыкы алалия дейт, неразвитие речиде, сөз байлыгы өрчүндөгөн эмес. Чоңдордуку болсо жакшынакай жүрүп эле инсульттан кийин сүйлөбөй калышат да, көпчүлүктөрүчү речевая сторона сильно повреждается. Ошол негизинде алар менен дагы иш алып барабыз. Так жана туура сүйлөөнү өздөштүрүү үчүн канча убакыт талап кылынат? Так жана эми ал болсо ар бир бала үчүн өзгөчө. Мисалы чала окуган балдар үчүн 30 мүнөт окуса болот. Эгерде жөн эле тыбыш кое турган болсо 15 мүнөт койсо болот. Жана мектептик материалды такташ үчүн 45 мүнөттөн ар бир саат өзүнчө бөлүнөт да. Андан кийин сүйлөп кетиштен биринчи акыл эстен. Эгерде баланын акыл эси жакшы болсо, ал кое турган тыбыштардын тилиңде өйдө кой, мындай туура дем ал десең, ал бала бат эле анын баарын көргөзүп берет. Балдар бар жана түшүнө албаган, биринчи түшүнүк керек. Көк гана, кызыл гана, чоң, кичинекей, бер, тур, менин көзүмдү кара деп ошондой үйрөтүш керек балага. Ал ар бир балага жекеме гана план түзүп иштегенге болот да. Анан кээ бирөө ошо телефонун туруп эле канча саатта канча бүтүрөсөт, андай эч качан болбойт. Баланын көзүн көрүп, баланын баскан турганын көрүп туруп, акыл эсин көрүп туруп, анан кийин айтууга болот да, анычы ар бир балага жекеме айтылат. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп, биз менен маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Ар дайым Кыргызстандын келечеги болгон жаш балдарды тарбиялап жүрө бериңиз. Ар дайым кыргыз эли үчүн кызмат кыла бериңиз. Рахмат. Бул мекемеде 20дан ашуун кызматкер эмгектенип, алар балдар менен бат тил табышып, достошуп, ар бирине өзгөчө көңүл бөлүп, окуучулардын психологиясын билип, иштөө ыкмаларын өздөштүрүп келген мугалимдер эмгектенет. Абсолютно так же, как всем детям преподаем музыку. Просто подбираем правильные песни, которые они могут произнести с правильными словами. И, конечно, чтобы у них работал артикуляционный аппарат, в первую очередь. Чтобы это было не только развитие на музыку, уклон на то, чтобы они пели хорошо, главное, чтобы они и произносили правильно эти звуки в то же самое время. По-разному, в зависимости от того,
Да, за сложности песни вообще это зависит. Это зависит еще от того, как дети это воспринимают. Совсем разных много факторов. Нет, один раз в неделю проводят занятия у одной группы. И ритмика. Также один раз в неделю. Елочка, елка, лесной аромат, очень ей нужен красивый наряд. 8 жылдан бери иштеп келебиз. Биякта Гүлнара Жеңишбековнун Ногой Баян центринде. Биздин жумуш аябай жакшы, кызыктуу, аябай. Биринчи курстан баштап иштейм. Биякта практика өтүп, анан ушул жерге калып калгам. Гүлнара Жеңишбековна көп нерселерди үйрөттү. Аябай ыраазычылыкты айтабыз. Балдарды кыйнабайбыз, ойнотуп башында келгенде алдап окутабыз. Көбүнчө моторикасын развивать этебиз. Анан жакшы отуруп калгандан кийин анан көбүнчөсү биз развитие речи беребиз, развиваем речь. Бир күндө биз бир бала менен жарым саат өтөбүз. Бир сөз жаттасак бизге ошол аябай жакшы да. Мама деп же папа деп, дай, упала деген үйрөнсөк аябай жакшы болот. Бир күндө бир сөз, эки сөз жаттайбыз. Давай повторим. Страх. Страус. Молодец. Стража. Стройка. Строчка. Молодец. Сестра. Молодец. Страна. Молодец. Струя. Молодец. Остров. Остров. Молодец. Острая. Мугалим мөмөлүү дарак деп бекерден айтылбаса керек. Мугалимдин кесибин айтып бүткүс чоң дастан десек да жаңылышпайбыз. Кыргызстандын келечегин ойлоп, жаштарга тарбия берип уядан учурганда мугалимдер кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча аман туруңуздар.